Усман машинанын эшигин ачып, акырын түштү. Маңдайындагы үйгө тайкесинин өзү жашаган көчөсүндөгү мечиттин имамынын артынан досу менен бирге кирип жөнөдү. Бул үйгө алар жөн жерден келишкендери жок. Иншаллах, бул үйдө бүгүн чоң майрам. Бүгүн Усман менен Мадинанын ортосундагы сүйүүнүн башталыш күнү. Үйдүн бир бөлмөсүнүн терезесинен Мадинанын иниси Усмандын кирип келе жатканын көрдү да, бир канча курбусу менен отурган Мадинанын бөлмөсүнө кирип, "Мадина эже, жездем келди" деп сүйүнүчтүү үн менен айтты. Мадинанын беттери кызарып кетти да, ал досторуна толкундоо ичинде карады. Мадинанын иниси акырын бөлмөдөн чыкты да, коңшу бөлмөгө кирип отурду. Жана эле жездеси келгенин сүйүнгөн абалда эжесине айткан бул жигит ойлоно отуруп калды. Мындай болушуна себеп Мадинанын бул үйдү таштап кете турганын ойлоо болду. Инисинин жашы 10-до. Эжесин ал аябай жакшы көрөт. Мадина Мусап үчүн бир эле эже эмес, досу да болчу. Мусаптын көздөрүнөн эски, эжеси менен өткөргөн күндөрдү эстеп, акырын жаштар акты. Ал колдору менен жаштарын арчыды да өзүнө өзү: "Эжем кетип жатканы бул жакшы. Иншаллах, апам айткандай, эжемдин кетиши кичинекей бөбөктөрдүн келишине себеп болот. А мен аларды эркелетип ойнотом. Андан сырткары, ар бир инсан күйөөсү же келинчеги менен бактылуу жашашы жакшы эмеспи?" деди да, акырын колдорун көтөрүп, Аллахтан эжеси менен болочок жездесине бактылуулук тилеп дуа кыла баштады. Конок бөлмөсүндө Мадинанын атасы, чоң атасы, тайкелери, абалары келген коноктор менен дасторкон үстүндө отурушту. Ар түрдүү темалар үстүндө сөздөр болот эле. Баарынын маанайлары жакшы. Усман өзү дасторкон үстүндө отурса да, ою ал жакта эмес эле. Усман менен Мадина бул күнгө чейин 2 жолу гана жолугушкан. Биринчи жолугушууда бири-бирине макул келишкен. Махыр боюнча экинчи жолугушууда сүйлөшүп алышкан. Экөө тең бири-бирине аябай сас келген. Машаллах. Экөө тең өздөрүнү, сөздөрүнү, көздөрүнү жана ойлоруну Аллах үчүн таза сакташкан. Бир учур Мадинанын апасы кызынын бөлмөсүнө кирди. Тахажжуд нуру каптаган кызынын жүзүнө карап: "Мадина, жүр, бир аздан соң силердин никиңер кыйылат" деп эки бетинен өптү. Имам, Усман, анын тайкеси, досу жана Мадинанын атасы башка бөлмөгө киришти. Бөлмөнүн ортосунан перде жабылды. Ал бөлмөнүн башка бөлүгүнө Мадина, анын бир курбусу жана апасы кирди. Усман Мадина киргенин сезип, толкундоо, уялуу сезимдерге бөлөндү. Имам нике жөнүндө кыска баян өтө баштады. Усман да, Мадина да кун коюп угушар, ошол эле учурда мурун сезип көрбөгөн сезимдер ичинде отурушар эле. Нике кыйылган соң Усман жана келген коноктор сыртка чыгышты. Усман Мадинаны сыртта күтмөй болду. Мадина курбулары, эже, тайэжелери менен коштошуп, инисинин жанына келди. Инисинин көздөрүнөн көз жаштар акырын агар эле. Мадина колдору менен инисинин көз жаштарын арчыды да, аны койнуна каттуу кучактап ыйлады. Соң: "Мусап, сен ыйласаң, мен да ыйлайм. Менин ыйлашымды каалайсыңбы?" деп суроо берди. Мусап жок дегенсип башын кыймылдатты. "Анда ыйлаба, макулбу?" деп анын беттеринен өптү. Соң көзү көз жашка толгон апасынын жанына келди. "Апау, сизге жакшы кыз боло албаган болсом, кечириңиз, Мен сизди
аябай жакшы көрөм деп апасыны кучактап ыйлады. Апасы да аны кучактап ыйлап жатты. Мадина аябай эстүү, акылдуу кыз эле. Атасы менен Мадина Усмандын алдына кадам таштап келип жатышты. Келген соң атасы кызына: "Кызым, биздин уялышыбызга эмес, кубанычыбызга себепчи болгон күйөөңдүн жубайы бол, макулбу?" деп көз жаштарын кармай албай ыйлап жиберди. Мадина да атасын кучактап ыйлап жатты. Усман аябай илимдүү жана акылдуу жигит. Ал Мадинанын атасына карап: "Ата, Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Ушундай салиха кыздын салиха болушуна себепчи болгонуңуздар үчүн. Иншааллах, кызыңыздын бактылуу болуусуна, капалуу болбошуна аракет кылам. Бул кыз Аллахымдын мага берген аманаты да", деди. Мына Усман Мадина менен машинада үйүнө кетип жатышты. Ал үйдө Усмандын ата-энеси келинин күтүп отурушар эле. Усман менен Мадина өзгөчө жылуу сезимдер менен кете жатышты. Усман уялуу, толкундануу менен жубайын колунан кармап, жүзүнө карап жылмайды. Мадина эмне кыларын билбей, уялуу менен ныкап ичинен анын көздөрүнө карады да дароо көздөрүн машинанын терезесинен сыртты карай алып качты. Эмне деп жооп кыларын билбей кызарып кеткен Мадина Усмандын колун жооп иретинде каттуу кармап кетип жатты. Чыныгы, таза, тунук сүйүү никеден соң гана келет, иншааллах. ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح